Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн асыл зат берүүсү Сузак жергесинде өз ишин улантат. Ар бир адам бактылуу жашоого татыктуу. Бүгүнкү күндө ден соолугунун мүмкүнчүлүгүнө чектелгенине карабастан, коомго өзүнүн салымын кошуп келе жаткан Жумакан Жаркылова эжекенин үй бүлөсү чыгармачылыгы тууралуу маек курабыз. Алдыда биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Бүгүн асыл зат берүүсүнө сизди тарталы дегенбиз. Куса болуп чаң жолуңду сагындым, канжыганын кызымын деп мактанам. Жыл алмашып жашым келди элүүгө, кай кызматым туулган жерим мактаган. Окуп өстүм тоо койнуңда уяңан, мен өзүмдү акын дештен уялам. Балким менин шуру тизген ырларым сенден аккан. Булагыңан куралган, аптабыңда изим калып жолуңда. Балалыгым өткөн сенин койнуңда. Менин жашоом башка жерде болсо да, дайым сенсиң, о канжыгам оюмда. Мен өзү канжыганын кызы болом. Анан атам 2-3 жылкычы киши болгон, жылкы баккан, апам минаш деп аябай. Мен азыр мага суроо беришет да, эмне үчүн кечке эле апаңызды айта бересиз депчи. Себеби мен апамдын тарбиячы, эми мындай күчтүү тарбиячым апам болгон үчүн мен апамды көбүрөөк айтып калам да. Себеби азыр мына техника өнүктү, заман өнүктү деген сайын жана майыптуулугу бар балдар мектепке анча тартылбай калып атпайбы? Мен ошо бала кезиме майып болгон үчүн ак сапа сат элем. Анан ошондой болсо да мектептен калтырчу эмес. Баягыдай кыш күрөөдө баягы грипп болуп же бир неме болуп калсаң жок. Грипп болсоң деле сен күчтүүсүң да, гриппти жөн эле жеңип коет да. Ал грипп болбош керек деп мектептен калтырбайт эле да. Мектептен себепсиз калбайт элек. Анан эми ошол мен жетишкендигим ошол малда апамдын тарбиясы күчтүү үчүнбү, ошол мен ошо 1-чи класс эмес, ошо 1-чи класста ошо 8-чи класстын, 9-чу класстын окуучулары менен жарыштырат эле мектептеги. Жетелеп кирип эле кайсы окуучу окубай калса эле ошол жерге жетелеп кирип ушундай неме кылат эле. Анан ошо 2-чи классымда сыңган кылышта окугам да. Ушунчалык апамдын тарбиясы күчтүү экен. Эми бизде 3 кыз удабыз да. Анан силер менен үй жасап ойнойбуз деп, мисалы, жана жүндөрдү бизге түйдүк кылып берет эле да. Анан биз ошондо бир 3-чү класстан баштап ийик ийригенге өткөнбүз да. Ийик ийрийт элек. Ал ийикти көрсө, мындай азыр ойлосом, апам ошол малда түйшүгү көп экен. Анан кайсы убакта ийик ийриш керек эле. Ошону менен биз даярдаган жип менен килем соктурчу экен да. Ошончолук балданы баягы отур муну жаса дебестен, келгиле мен силер менен чогуу ойнойбуз депчи. Анан сөз байлыгыбызга ошол таасир берүүчү мындай немелерди көп айтат эле да. Мындай жомокторду айтып берет эле. Эми азыр энелер андай кылбайт. Бизде дагы бир немеси 1-ден 100гө чейин тетир санатат эле да. Ошол тарбиясы апамдын ушунчалык. Мен азыр кайсы ийгиликке жетсем дагы апамдын жараткан ийгилиги деп түшүнөм да. Себеби эч бир эне андай неме кылбаса керек. Мен сен атың ким десе, мен сразу Накамуч деп айтышым керек да, Жумакан дебейчи. Ушундай эшиктен киргенде сен өттүң, отуруп чайга отургула деп ушундай кылып неме кылат эле да. Ушунчалык бак бизде айылда мындай бала бакча болгон эмес. Ошо үй бүлөлүк тарбия күчтүү болгон.
Мисалы Ребике чүтрөт шепот лайтезге зот но деп онго чейин 100ге чейин ошентип санайт элек. Бул анан баягы айылдын немеси болгону менен ошол айылдагы оор турмушка, оор түйшүккө. Анан менде бир өкүнүч болот эле, эмне үчүн бар жок эле жакшы мен эмнеге аксап басып калганмын депчи. Анан мен 5-классымдан кийин башка айылга көчүп келдик. Көчүп келгенден кийин мага өксө пайда боло баштады. Ага чейин өксөнү билбейт элем, билбей чоңойгом да. Анан ошол жерде мен өзүмчө аябай неме болдум да. Ошол жерде мен 2 жыл адамдар менен сүйлөшпөй калдым. Даже адамдын жүзүн да көргүм келбей калды да. Ошол бир комнатка кирет элем. Колума келген китепти алып, мен бир күндө 6-7 деле китепти окуйт элем да. Мындай кылып жанан. Мен ушундай неме болбостон мен баары операцияга берем деп жүрчү элем да. Операцияга берүүлү мен көрсө, мен 2 сантиметрле кыска немеде аксап басчу экенмин да. 2 сантиметрде. Өжөрлүк кээ бир учурда адамга пайда берсе, кээ бир учурда зыян да тийиши мүмкүн да. Өтө өжөр адамга неме болбойт. Анан ошентип макулдугун берип, ошо 83 мен мектепти аяктадым. Ошондон больницадан ошо 83-төн турмушка чыкканга чейин мен больницадан чыкпадым да. Мындай неме да. 86-жылы анан операцияга бердим. Мындай 86-жылы операцияга бардым. 89-жылга чейин ошо больницада жаттым да. Көрсө ошол малды Елизаровский аппарат деп мындай неме кылып аткан учур экен. Мындай таасирдүү болгон эмес, мынчалык ийгиликтүү аяктаган эмес деп неме врачтар обход кылып чыгып кетти, андай эле жыгылып бутум кайра сынып калды да. Анан мен өзүмө азап ашырганым ошондо түшүндүм. Андан көрө ошол технологический техникумга неме кылгам, ошо боюнча эле окуп кала берсем, мен путумду оңдоткон эмес, окуганга аракет кылсам, ошо боюнча бир жерде иштеп калмакмын деп ойлойм да. Балким тагдыр ошол нерсе менен мени дагы бир башка нукка бургандыр деп түшүнөм азыр. Бирок Кудайга шүгүр, турмушка чыктым, балалуу болду. Мен мындай караганда 3 кыз, 1 уулум бар. Эми мындай караганда ошол мен турмушка чыккан учурдагы кайненемин мамилеси мен ошол турмушта кармап калды да. Чыгармачылыкта болсун, жосом бир коомдук иште болсун, үй бүлөнүн колдоосу менен гана алдыга чыга аласың да. Эгерде үй бүлө колдобосо, анчалык ийгиликти жарата албайсың. Мен Жумакан менен таанышканыма бир 5 жыл болуп калды. Анан чогуу иштешкен, таанышкан күндөн чогуу эле болуп иштеп калдык. Майыптыгыбыз бар үчүнбү, аябай көңүлүбүз жакын болуп кетти. Анан карасам мунун аткарган иштерине таң калам да, таң калам, билбейм, чарчабаганына таң калам. Кечке чейин майыптар менен иштеп, үйрөтүп, мектеп окууга жөнөтүп, окутуп, ушуну ушинтейин коомго кошоюн деп каерде майып көрсө, эч кыя өтпөйт да, кыя өтпөйт. Сөзсүз бурулуп, токтоп, машинесин токтотуп, сурачы каякта жашайт экен, эмне кылат экен, эмне менен алектенет экен деп сурайт да, ушундай таң калам ушунун эмесинечи. Анан кээде чарчап кетесиң. Зерикпейт да, зерикпейт. Анан кийин бирок эркекче мүнөзү да бар. Кичине эме кылса кыйкырып урушуп, сөгүп салат. Аябай эме кылганда, ачуусу келгенде. Анан атак ушунчалык мээримдүүлүгүнө таң калам да. Бардык майыптарды чогуу алып, ошолорду дагы коомго кошуп салгысы келип турат да. Жумакан эжеге киришимдин себеби ушу менин балам мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар коомунда мүчө болуп эсептелет. Анан оолум Усманов Жасурбек ушу кол өнөрчүлүгү боюнча, бут кийим боюнча ботинка тигип азыр эме кылып атат. Өзү арендага алып азыр ушу ком аркылуу ушу эмелерге жетишти. Абдан кубанычтамын. Жаркулова Жумакан укушуна өтө жакшы эжеке. Ошо менен ушу немеде биргеликте иштеп келип атабыз. Анан биз 2009-жылы ошо Көкжайгактан келетип үй бүлөлүк авария болуп калдык да. Кайненем, күйөөм, кайнэжем, мен 4-өзү болчук. Анан
ошондо мен ошо путуңду тешип тартып коебуз деди. Мен ага макул болгон жокмун, себеби мен ага чейин 7 операция болгом да. Анан мага ал оор нерсе болчу. Андан көрө деп больницадан чыгып келе бердим да, анан ушундай заборго жеткенде жанакы айттым да, мен ушундан эгерде жакшы болуп туруп басып калсам, мен кайрымдуулук ишин баштайм депчи. Анан Кудайга шүгүр 2012 жылдан 11 жылдан баштап кайрымдуулук ишти жасай баштадым, анча мынча немелерге жардам бере баштадым. Бирок 2013 жылы анан ошол биздин ошол убактагы Сузак районунун акими Нурболот Мырзахметов деген аким болчу. Анан билесиңер да, областта Абдулла Рахманович деген ошол социалдык неме боюнча неме болчу, анан ошого кирип мен ошол Сузакка ачсам кандай болот десем, ой карындашым, ар бир районго ушундай нерсе керек деди. Анан ошо Нурболотко келип ушундай ачсам десем, эже аябай жакшы оюңуз, биз колдойбуз деди. Эми балким ошол жылуу сөз уккан үчүн мындай тез аракет кылдымбы билбейм. Анан ошол коомду ачкандан кийин дагы ооруп калдым. Анан эми мага ушул оору таптакыр эле ушул боюнча эле мен жашоом түгөнүп калчудай, мен оорусам ушум жашоом түгөнүп калчудай боло берем да. Анан Кудайга шүгүр ошол коомду ачканда биринчи ачканым ушунчалык неме, кабинетти ремонттоп беришти акимчиликтен. Стул деген жок. Эшикти ачып коем, терезеге жөлөнүп алам. Мен айтып коем да, кабинетим, сумкам, мен үчөөбүз эле иштегенбиз башында депчи. Биз инвалидтердичи айтып дей бергенмен алар коомго сорулуп чыга албайт экен да. Анан ошон үчүн энелерин коомго тартыш максатында ата-энелер арасында спартакиада өткөрө баштадык, таланттууларды издей баштадык. Ошентип чекеден ийгилик жарала берди. Мен өзүм деле сезген эмесмин. Бизде мына художник мына сүрөттү тарткан Бактыбек деген агай бар. Анан ошого ветерандарга даярдайлы деп бир 25 сүрөт тарттырдык. Рамкага салдык. Анан ошону белекке беребиз деп даярданып атабыз. Биз деле ошо коомго салым коштук деп аябай сүйүнүп алганбыз. Бирок мен аны күткөн эмесмин да. Анан машиналардын баарын тапшырып атканда 20 машина ушул майыптар үчүн өзүнүн аракети менен жүгүрүп жүргөн Жаркулова Жумаканга дегенде кичинекей көлчүк мага ысып көл эле болуп кетти да. Бутум чалыштып, ушунчалык кубандым, жүрөгүм кубанды. Жүзүмөн жаш, өзүм жаштын агып атканын сезген жокмун да. Мен чыгармачылык менен алек болуп жүргөм. Анан ошол Ош басмаканасында Мыктар агай, азыр учурдан пайдаланып ошол адамга аябай ыраазымын да. Анан мен эми анда компьютерди эч кандай неме, Корулдуров, неме, Ариэль, анан неме деген вордтук жазууну эч кимибиз билбейбиз да. Анан ушундай немедеки форматта жаздырып кел ырларыңы деди. Анан жаздырып бардым. Барсам ошо боюнча алып калды. Анан көп айтты, андай алып кала берет, анан мындай депчи. Анан 1 жыл өткөндөн кийин 7 март күнү бир такси келип эле сурап калды. Жумакан деген ким деп. Мен дедим. Десем, муну Мыктар эке муну ырларды берип депчи. Карасам, жайлоолор мени чакырат. Икитеңнин атын эмне коесуң деди. Анан жайлоолор мени чакырат деген болсо жакшы эле деп. Себеби мен жайлоодо өскөн кызмын да. Ушул оюма келиптир. Ошо жайлоолор мени чакырат деп ошол китебим чыгып калды да. Бизде мындай да, майып деген адам бирөөнүн жардамына муктаж десе эле, жанакы 1 кабун, 5 литр май, анан макарон алып барып эле кучактап ошо майыпка жардам берип эле кучактап сүрөткө түшүрөт да. Ал нерсе бизге жакпайт. Себеби майып болгону менен анын ич дүйнөсү бар да. Ошону менен эсептешибиз керек. Анан ошолорду мындай кандайдыр бир эң акылынан неме кылган адам дагы бир нерсеге шыктуу болот да. Биз ошо Асылай коомун неме кылган учурда Багыш айыл өкмөтүнөн каралбай калган фапты берди да. Анан ошону ишканага кылабыз деп мен аябай убара болдум. Ошол 83 жылкы балдар ошол жерде эже биз ремонтко жардам беребиз дешти. Анан марафон өткөрдүк. Анан ошондо бир 30 миңдей акча түштү да. Анан мен азыр өзүм неме кылып коем да, мен культурный дуанамын депчи. Себеби адамдарды боорукеликке тартыш үчүн
ар кандай нерсеге неме кыласың. Анан келип алып пластик айнек жасаган жерлерге айттым, бизде ушундай майыптар бар, ошолорду өнөргө үйрөтүш үчүн сен кандай жардам бересиң? Мына менин номерим. Эгерде жардам берем десең, ойлонуп туруп мага чалып кой депчи. Анан ошентип жүрүп пластик айнектерди өздөрү беришти. Анан 6 айнекти болчу, 5 комнат болчу. Жакшы эми чакан фабрика кичине. Анан кыскасы ошону ремонт жасадык да. Ремонт жасадык, кеч күз эшигин алдына стяжкаларды койдуруп, пандустарды жасап, аябай жакшы неме кылдык. Анан ошол жерге ошол айылдакы инвалид балдар келе башташты да. Азыр майыптарды үй бүлөлүк шартта окутат деп атпайбы? Окутат, мугалимдерге деле убал да, мындай карагандачы. Бир соцпедагогду неме кылып коет, ал башында, бияк башында бир майып болсо, нарк башында бир майып болсо барып окута албайт. Бул кагаз жүзүндө эле калып калчу нерсе да. Бакы ар кимдин эмгегин сыйлаш керек, мугалимдерди деле сыйлашыбыз керек да. Атайын майыптарды окутуучу кылып бир мугалимди алса, ошол жетишиши мүмкүн да. Элестетсең 30 балага сабак өтүп, андан кийин ал майыпка да барып сабак өткөн, бул система туура эмес эле деп ойлойм да. Анан ошондон көп эле немелер окубай калып атат да. Окубай, үй бүлөлүк шартта окутуп атат го деп эле талаш беришет да. Биз бир кызыбызды ошо пенсияга чыгайын деп калган эжекке барып окутуп 9-ду бүтүрдү да. Математикадан кайсы тапшырмаңарды берет? Ошону мага көрсөтүп бергиле деп жүрүп 9-ду бүтүрүп койду да. Анан биздин акылы бакы уже толукталып окуйм деп аракет кылып калганда келип келе документи жок да. Президентибиз бизге жолугушууну уюштурса, жосом бизди кабыл ала турган болсочу, мен ачык оюм айтат элем да. Биздин негизги эле максатыбыз мамлекетке салым кошуу да. Мамлекет, өкмөт бербей атат деген сөздөн алыс болуп эле, ошо өкмөткө майып болсо деле ошол өзүнүн колунан келген жардамы менен өкмөткө салым кошуп жашаш керек да. Ошол жолуксак айтат элем да. Бизде областта реабилитациялык борборду ачып, райондорго реабилитациялык борборду ачып, энелер менен иш менен камсыздаса, башка мамлекеттерде ошол майыптардын жасаган буюму менен туристтерди кабыл алат да. Бизде ошону кылса болот. Эмнеге болбойт? Бар жогу болот. Чарчаганда мен мындай иштерди кылам да. Бул бисир менен мындай жасап көрдүм. Муну да жасаса болот экен, бирок бисирге кичине нерв ал жетпейт экен. Анан жаңактын кабыктары жөн эле калып атпайбы? Муну талкалап бир неме чыгарсакпы дегенмин да. Рамканын чекесин, рамканы азыр мына Кытай рамканы алып атабыз, сынып атат го. Биз ушундай рамканы иштесекпи дегенбиз. Анан мына канапчип да. Канапчип, мына баклажка таштанды да эле калып калып атат да. Мына баклажкадан жасалган ваза да. Эми буну биз жөн эле жасап көргөнүм. Өзүм жасап көрдүм. Биз балдарга окутканда мындан башкача кылып окутабыз да. Мен ошол тикмечилик немени эми тигип деле мындай неме болбойм, бирок изденүү менен эле аракет боло берем да өзү. Анан ошо чоң кызым да калды ушул нерсе. Азыр кол өнөрчүлүк менен алектенет. Чыгармачылык жагым ошо кичинекей кызым да бар. Рахмат берген маегиңизге, атайын убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү асыл зат берүүсүндө Жумакан Жаркулова ажекенин өмүр жолун, чыгармачылыгын толугу менен чагылдырып берүүгө аракет жасадык. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар.